Саламатсыздарбы? Биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү өзүңүздөр билгендей, мөмө тармагындагы мыкты адистер менен биз дайыма интервью алып, алардын талаасына барып, керектүү кеңештерди сиздерге айтып келебиз. Бүгүн дагы биз Кыргызстандагы белгилүү инсандардын бири, мөмө тармагына азыркы учурда өтө чоң салымын кошуп жаткан инсан Алишер деген байкенин Бишкектеги мына ушундай агрокомплекс деген офисинде турабыз. Бүгүн сиздерге ушул жакта кандай иш жүрүп жатат, мөмө тармагында кандай каталар кетип жатат, эксперттик видео тартканга аракет кылабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кеттик Алишер байкеге барып, болушунча биз кызыккан суроолордун бардыгын беребиз. Ассаламу алейкум Алишер байке. Кандайсыздар? Жакшыбы? Сонун бизде. Сиз комплексте мындай угуп жүргөм да. Көргөн эмесмин, мындай кичинекей эле болсо керек деген да. Эки контейнер турса керек, анын ичинде бир керектүү материалдар сатса керек деп. Бирок мен ойлогондон дагы чоң экен, мындай масштабында көрүнүп атат. Азыр алгач ушулар тууралуу таанышып өтпөйлүбү? Ыраазычылык келгениңерге, албетте силердин келишиңер өзгөчө бизди кубантат. Буюрса бүгүн биздин ошол дыйкандарга, негизинен эле кулпунай тегүүчүлөргө, айыл чарбасын иштегендерге жакшы бир маалыматтарды беребиз деген ойдобуз. Анда эмесе бул жерден баштай берели. Бул жактан баштай берели. Нелер бар бул жакта? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз, Бул жакта негизинен кулпунайга кете турган тамчатма системасылары бар бул жакта. Көрүп турганыңыздардай агрокомплекс фирмасы менен Европадан келген тамчатма системалары. Тамчатма системалары негизинен бул көрүп турганыңыздардай өзүнүн клубника деп Кыргызстан деп чаптаттырган экенсиз, Алишер байке. Бул кантип ишке ашты бул нерсе? Бул ушу Геравит фирмасынын официалдуу дилерствосун алгандан кийин бул керектүү нерселерди чаптап бизге берди. Азыр ошол Европанын эң жакшы сапаттуу айыл чарба багытында тамчатма система пленка чыгарган Геравит фирмасы менен Кыргызстанда дилерствосын алганбыз. Кайсы өлкөдөн келет? Бул Сербиядан келет. Сербиядан келет экен, Ооба, европалык сапат, европалык стандарт деп азыр аябай көп сөз кылып атпайбызбы? Ошол нерсенин бардыгы, демек, азыркы учурда Кыргызстанга мындай жоопкерчилик сөз бергендей эле иш жүрүп аткан турат. Иш жүрүп атат, ооба. Азыркыга чейин бардыгы эле ошо бизден мен иштешип аткан адамдардын жакшы коммент, жакшы каалоо тилектерин угутабыз. Отзывдар жакшы. Негизинен бул убакка чейин коңшу мамлекеттердин капилленталарын колдонуп келишкен. Азыркы кезде колдонуп атат. Эми бул сапаты жагынан да алдаганча жакшы деп айтсак болот. Агробал бул Орусия жергесинен келет. Бул дагы эң сапаттуу, буну торф деп коет. Чиринди мына айтканда. Чириндер болуп эсептелет. Азыр бул дагы эң керектүү азыркы убактардагы заттардан бирөөсү. Бул жакта болсо жер семткичтер негизинен азыр кулпунай тиккенден керектүүчү. Кулпунайга керектүүлөр болсо. Бул жакта кулпунайдын тамчатма системасын орнотуш үчүн моторлор. Бул жерде бензин түрүндө жана ошондой эле свет жок жерлерге бензин моторлору, свети бар жерлерге ал жакта ток менен иштечү моторлор бар. Анан кассеталар бул жакта. Андан тышкары ошол керектүү делүүчү. Бул жерде болсо, бул контейнер, сиз айткандай эле контейнердин ичинде да товарлар бар. Жаңы баштагандабы? Бул жакта ошол бул жакта дагы көп нерсе бар. Бул жакта да капилленталар. Негизги эле бул жерде сактай турган нерселери жер семткичтерди сактайбыз. Бул азот, фосфор, калий деп көп айтабыз. Ошол нерсе нитрат кальций, сульфат магний, сульфат калий. Мынакей достор. Нитрат кальций дейт, Бул дагы ошол биз Орусия жергесиндеги бул Буйский фирмасынын мындай айтканда өкүлчүлүгүн алганбыз. Ошолор менен азыр иштеп атабыз. Бул кезде азыр ошол бул сезондон уланып жаткан бул жакта карасаңыз калий, сульфат калий, бул жерде сульфат магний, бул болсо хелет железа же болсо темир. Бул суу окшойт, мындай жидкий окшойт. Жок неме? Мындай эле болот. Бул темир. Бунун составында темир бар. Ошол кулпунайдар саргарып, агарып кетти дегенге колдоно турган зат болуп эсептелет. Туздуулугу жогору болгон жерлерге, туздуулугу болгон жерлерге ушуларды колдонсок болот. Сонун. Негизи дары-дармек канчалык деңгээлде маанилүү ошол кулпунай, малинанын өсүшүнө? Кулпунай негизи ягодага жер семткичтерди өз дозасында бере турган болсок, адамдын ден соолугуна зыян тийбейт, кулпунай түшүмдүү алганга да пайдалуу болот. Бул жакта дагы кийинки складыбыз. Өзү негизи мындай чоң экен бул жак аябай.
кирип кете берет экенбиз да. Буякта да карайлы. Бул жак негизги агрокомплекс өткөн жылы ушул жерде болгон. Бул жерде витринабыз бар эле. Анан ушул жерде бул жакта биздин агроном Гүлбарчын отурат эле. Анан бул жакта офис катары колдонот элек мунун үчүн. Бул жерде консультация жана башка нерселерди ушул жерде берчү элек. Азыр эми көргөнүздөр эле чыга турган жерди көрсөтөбүз. Андан тышкары бул ичкериде бул жакта көргөнүңүздөй эле азыр култунай тигүүчү мезгилде эң керектелчү капель лентаны көрсөттүк. Эми бул мульча пленкалары. Бул дагы ошол Geravit фирмасы көрүп тургандай Сербиядан келет. Булар Евро стандарт, мындай айтканда, эч кандай кошулмаларынан эконом кылбай, толук кандуу жасалган пленка десек болот. Бунун эки түрү бар, ак жана кара. Бул карасы, бул агы, ак свети, бул болсо кара свети. Айырмасы эмнеде бул? Айырмасы караларды кеч эрте пышарга биз дайыма караны колдонушубуз керек. Себеби кара пленка бул күндү өзүнө тартып алат дагы, тамырларды жаз алдында тезирээк өрчөгөнгө себепчи болуп, вегетация тез болуп, култунайдын бышуу процесси дагы тездейт. Бул ак пленкалар болсо кеч пышар култунайларга күндүн энергиясын алууда мындай көбөйтүп берип, азайтып берүү деген. Бул азайтып берет. Азайтып берет, Бул кайтарат. Анан бул кеч пышар култунайлар күзгө чейин түшүм алгандыктан, айрыкча жай мезгилинде бизде 40-45ке шамалчайга биз баягы култунай тиккендердин ар биринин үйүнө барганда шамалчайда машинедеги градус 45 көрсөттү. Бул деген эми 50 градуска чейин жетти окшойт ошол күнү. Ошондуктан ал жакка эң негизи ак пленкаларды колдонсок дагы жакшы болот. Негизинен ысык жерлерге биз кеч пышар култунайларды тигүүнү сунуштабайбыз. Кеч пышар култунайларды биз салкын аба, тоо борундагы. Мисалы региондор менен кайсы сакыттарга айтса болот? Кеч пышар ысык көл областы эң. Ошто мисалы Нокат району, Жалал Абадтан Арсланбаб, бул райондор эң кеч пышар култунайга тиккенге чүй өрөөнүн бөлүп карасак болот. Чүй өрөөнүн эми же Бишкекте экиге карасак болот. Нижний алдыңкы чүй, жогорку чүй деп. Алдыңкы чүйдө көбүрөөк биз эрте пышарларды тигишибиз керек. Жогорку чүйдө биз көбүнчө эки түргө тиксек дагы болот. Кеч пышарды дагы, эрте пышарды дагы. Ошондуктан негизи чүй деп эле эсептелбейт, чүй өзү эки бөлөт. Ар бир областтар 3-4 кылга, мисалы Ысык көл, Ак суу, Жети өгүз, түптүн жарымына чейин погодалары окшош. Анан түптүн жарымынан ылдый балыкчы, андан ары бул жагы башка погода. Ал жакка мисалы эрте пышарды тиксе болот. Балыкчыга көбүнчө шамал көп болгондуктан ал жерде култунайды өтө кылдаттык менен караш керек. Анан ар бир райондун өзгөчө мындай жиликтеп карасак болот. Мисалы Баткендин Кулуңду деңиз деңгээлинен 300-440 метр жогоруда турат. Бул Кыргызстандагы эң төмөн жерлерден бирөөсү. Ал жерге эрте пышарды кыла турган болсок, биз коңшу мамлекеттер менен тиреше турган жер ал жер. Ошондуктан биздин ар бир областтардын, райондордун керек болсо айылдарды дагы изилдеп чыкканга аракеттендик. Ошо Кулуңду бул Кыргызстандагы эрте пышкан, эң эрте пышкан култунайлар. Ошол сыяктуу эле Жалал Абад областынан бул Шамалчай. Шамалчай эң эрте пышкан жерлерден болуп эсептелет. Негизи достор айтабыз го, баягы кулпунайды, мисалы Ошто жакшы өсүп аткан кулпунайды алып барып эле мындай көлгө тиге берсе болбойт деген эле сөз да. Бул жактачы баягы бир жер менен экинчи жердин погодасы бири-бирине окшошпойт, климаты башка. Ошол себептен ар бир жердин өзүнүн климатына жараша сортту тандап алыш керек. Бул жак негизинен тамчатма система үчүн керектелүүчү заттар. Агрокомплекс Клубника Кыргызстан, бул жерде биз толук кандуу адамдар келсе, ушул жерден бар нерсени бүтүрүп кеткенге аракеттендик. Бул Түркиянын Supra деген маркасы, көрүп турганыңыздардай агрокомплекс деп бул жакка атын жаздырганбыз. Бул жакта ошо тамчатма системасына керектелүүчү шаймандар бар. Бардыгы бар, ооба. Бул азыркы учурда эми мындай сапатты, бул сапаты жагынан жакшы дегенде. Ооба. Бул жакта бул муфталары, мисалга айтсак, бул жерде трайниктин түрү бар. Бул жакта крайниктин түрү. Эми бул жакта болсо старт крандар. Бул жагына кирип көрсөтөйлү? Ал жакка кирбей эле болобу? Ал жакта деле ушул нерселер бар. Ушул нерселер негизинен. Азыр дагы баса бейилип кеткендер. Агрокомплекс ушул кезде, агрокомплекс Клубника Кыргызстан деп атасак да болот. Кыргызстандын 3 областында бар. Жалал Абадта, Ошто.
Бүгүн Бишкекте көргөн нерсенин баардыгын Жалал абад Оштон дагы тапса болот. Ошто, Жалал абадта да бар дедиңиз, ошолордун адрестерин дагы айтып койсоңуздар, балким бизди Оштон көрүп аткандар бар, Жалал абадтан көрүп аткандар бар. Ошто Кеңеш айылы Каримов 36-та жайгашкан, машина базарын өткөндөн кийин. Жалал абадта Ленина көчөсү Байел базарына жетпей, Күмүш Табака деген жакшы бир центр бар, ошонун алдында жайгашкан. Бул жагы болсо, ошол Бишкектеги агрокомплекстин негизи ичине кирдик. Бул жерде көрүп турганыңыздардай биздеги агрономдор келгенде толук кандуу эсептеп, ушул жерден маалыматын берет. Бул жерде керектүүчү дары-дармектер, жер семирткичтер, андан тышкары көрүп турганыңыздардай эле бул жакта ошол жанагы биз көрүп келген материалдардын баардыгы бул жакта мындай бул жакта детально көргөзүлгөн баардыгы. Эми бул жерде мисалы крайниктин өзүнүн эле бизде 10дон ашык түрү бар. Размерине жараша өзгөрө берет. Бул жерде ошо бирөөсүн койгонбуз. Анан мына Супрофук марка. Бул жакта керектелүүчү моторлор бар. Андан тышкары азыр көчөт чыгарам дегендерге эң керектелүүчү таймер. Негизинен издегенди ушул жерден тапса болот. Бул нерсенин баардыгын кайдан ушинтип түзүп калдыңыз, мисалы? Бир жерге топтопчу. И материалды дагы, консультацияны дагы, агрономду дагы, посадочный материалды дагы баардыгын. Өзүбүз ошол нерсеге муктаж болдук. Биринчи, 2017-ден бери айыл чарбадабыз. 2016 негизи мындай айыл чарбага келишибиз 2015-те башталат. 2015 бак тиккенбиз. 2017 помидор, андан кийин Култунайга өттүк. Ошол кездерде эң биздин муктаж болгон нерсебиз агрономдорго муктаж болгонбуз. Себеби өзүбүз айыл чарбаны толук кандуу түшүнбөгөндүктөн көптөгөн катачылыктарды кетирдик. Ошол барган сайын катачылыктар бизди ушул нерсеге түрттү. Анан агроном жок болбосо, өзүңүз агро тармагында билим болбосо, бул жакта кыйын болот экен. Анан өзүм биринчи очередде окуп, итальянцдардан сабак алып отуруп, анан кийин бул жака агрономдорду кошуп, биз өзүбүздүн кыйынчылыктарды чечүү үчүн изденип атып, бул нерсени элдер деле бизге окшоп муктаж болсо керек деп ушул нерселерди жасадык. Канча консультант бар азыр бул жакта? Азыр бул жерде 4 консультант, ошо Кыргызстан боюнча 10. Ошто 3-өө, демек Жалал абадта 3, бул жакта 4. Ошо 10 консультант бар. Агрономдор да бар дедиңиз, 10 агроном. Бул консультант дегендер агрономдор. Бар агроном. Бар агрономия факультетин бүтүргөндөр, ичинен экөөсү бул биз менен 6 жылдан бери иштеп, алар практика жүзүндөгү агрономдор, бирок официалдуу өзүнүн агроном деген немеси жок. Негизи практикант агрономдор. Ал 40 кезде мен оюнча агроном диплом бул эң маанилүү ролду ойнобойт. Келечектеги бул көз карашта адамдын жөндөмдүүлүгүнө жараша иш боло берет. Билл Гейтстин айткан сөзү бар, мен иштең арамзаларга берем дегендей элечи. Дипломдо карабайм, арамзалар ишти тез бүтүрөт деген сыяктуу. Же болбосо мен дагы бир сөз бар, мен эч качан ишке алып атканда дипломдо карабайм, анын жасаган иштерине карайм деп. Ошол сыяктуу келечекте иш жүзүндө адамдар кайсы ишти алып кетсе, ошол тармакта ийгилик жаратат сөз. Негизгиси биздин бул Култунай ишибизди өзү баштап калышы Кыргызстанда миграция кандайдыр бир өлчөмдө бир таасир этиш керек деген позицияда баштаганбыз. 2017 баштаган болсок иште, ошол жылдары айрыкча миграцияга баргандар өтө көп болгон, бирок Россияда ал убакта иштеш да кыйын болгон. Азыркыдай биз биринчи барган кездерде иш табуу кыйын, иш тапсаң да оор жумуштар көп болгон. Мен өзүм бир жылга жакын грузчик болуп иштегем. Биринчи барганда эле бардык атаңа окшоп, апаңа окшоп нанды коюп тосуп алып айткан эч ким. Анан кийин бир жылдан кийин чет өлкөлүк фирмаларга ишке кирип, ошол фирмада 8 жыл иштедик. Акыры бир 5 жылы ошо фирманын бир жетектөөчү бир багытын кармап, негизинен мындай айтканда Россиядагы бардык мекендештер көргөн жашоону көрүп өттүк. Анан Кыргызстанга келип ошо иштеп атканда биз өзүбүз Култунайды дагы 3 жыл эксперименттен өткөздүк. Элдерге толук кандуу айтып чыкпадык. Биринчи өзүбүз жасап көрөйлү, анан жыйынтыгында ийгиликке жетсек, андан кийин сунуштайлы деп. 2021 жылы биз өзүбүз эң жакшы түшүм алган жыл болду. 800 граммдан түшүм алганбыз. Анан ошол жылы социальный баракчалардан, башка жактардан Култунай туурасында бир
таштап көрөйүнчү кандай болот экен деп маалымат жарыялап коёюнчу. Мен өзүм азыр макала жазганга анча убакыт болбой калат. Мурда макала жазганды жакшы көрөт элем. Анан эмне үчүн клубника деген бир макала жазып таштап көрсөм, ал 100дөн ашык репост болуп, мындай элдердеги чыныгы талап бар экенин көрсөттү ошол жерден. 2021-жылы мындай айта турган болсок, Кыргызстанда бир азыркы интенсивдүү жол менен култуна өстүргөндөрдүн саны бир 15-20 гектар болгон да. Азыркы кезде 300-400 гектарга жакындап калды. Мындай айтканда 200 эсе көбөйдү десек да болот. 2020 демек ошол клубника 21 төңкөрүш болгон экен да бул чөйрөдө, Ошол жылы YouTube баракчасында, башка жакта култунай туурасында эч кандай маалымат эким болгон эмес. 2018-жылы себеби мен издеп көрүп тапкан эмесмин. Анан коңшу мамлекеттерди айланып чыкканбыз 2017. Тактап айтканда, Өзбекстан, Казакстан, Россия ал өлкөлөргө барып кандай култуна өстүрүп атат, андан кийин биздин погодага кайсы сорт туура келет деп, анан итальянский сорттордон Клери менен Альба сортун алып келип тигип көргөнбүз. Аны Россияда бир Гетман деген азыр деле иштейт. Күчөт алып келип Италиядан түздөн түз иштеген бала бар. Ошол аркылуу алып тигип көргөнбүз. Жыйынтыгында 3 жыл өзүбүз ал жерде биринчи кыргыз тез байыганды жакшы көрөбүз да. Калькулятор менен салдык. Сону байыса болот экен да, анан стеллажный система кылабыз деп келе берет да, култуна азыр баштайм дегендер. Анан айтабыз. Себеби биз дагы башталганда үйдөгү айылдагы теректерди кырып келгенбиз. Теплица бар. Теректен стеллаж жасаганбыз. Тоодон кара топуракты алып келгенбиз. Экологдор урукса. Анан ошондо топуракты алып келип салып жасаганбыз, 1 ай сон түшүм алып баштаганбыз. Бирок ошол кезде бир жер семткичти туура эмес берип култунайлардын баарын күйдүрүп алганбыз. Анан баштасаң коркпо, корксоң баштаба деген сөздү себеби биринчи аз тигип көрүп, даамын татып көрдүк да. Бул иште жакшы болот экен деп. Анан бул биз августта эксек, сентябрда ошентип күйгүзүп алганбыз. Сразу эле кайра дагы неме кылганбыз, заказ берип алып туруп, тигип ошентип кийинки жылдары 1,5 гектарга чыгарганыбызда ошо 800 граммдан түшүм алып, ал жылы Баткен окуясы чыгып кетип, негизи култунайды 1,5 миң сомдон сатканбыз деген неме бул 200-250 граммдан коюп сатылганда. Азыркы кезде мисалы андай баа сатыш кыйын. Азыр бул жылы орто эсеп менен 250-300 сом тегерегинде баа болду. Ол эми ошентип жакшы иштеп, Кудайга шүгүр, анан кийин эми элдерге жарыя кылсак болот деп, ошол убакта КТР чакырып калды, ЛТР, анан YouTube каналдары келип тартып, ошо менен Кыргызстандагы култунайдын бум болушу башталды десек болот. Ошол нерсени баштаганга себепчи болуп калган клубника Кыргызстан агрокомплекс жамаатын ошол жерден көбүнчө негизи чыкканда Алишер болуп чыга бересиң, бир аркаңда деген команда бар. Ошо команданын бул жакта мээнети деп ойлойбуз. Буюрса Кыргызстанга бир жаңы чыйыр култунай туурасында ачылып, ошо менен италиялык сорттору популярдуу болуп, азыркы кезде көптөгөн адамдар ошонун үстүндө иштеп атат. Бул өзгөчө белгилеп кете турган нерсе. Анан эмне үчүн биз бул нерсеге азыркы кезде көптөгөн семинарларды жана сабактарды бекер кылыштын негизги максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын негизи сүйүп чын көңүлдөн окуйбуз. Азыр да кайталап, себеби ар бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын мезгил менен кайталаганда башкача түшүнүп чыгат. 11-классты окуп атканда мен көбүнчө сүйүүгө басым жасап түшүнгөнмүн анын чыгармаларын. Анан 2019 бардык чыгарма бир чыра неме кылып чыкканда мага эң жакканы бул жылы Кылым картар бир күн деген чыгармасы болду. Ал жерде Казангап менен Эдигей деген жакшы достор болот, иш жүзүндө табышкан достор. 35 жыл темир жолдо иштеп Казангап кайтышып болгондо ал жерде досуна айтат, мен балама мурастай, мен балама алып барып керезимди ана бейитке алып барып койсун дейт. Баласы келет. Азыркы айтканда мэрияда иштейт да, мындай айтканда бир жерде иштейт. Мамлекеттик мекемеде келип туруп, ушундай атаң табышта ана бейитке алып бар десе, ана бейитти эмне кылабыз атам? 35 темир жолдо иштеп, темир жолдун астына эле таштап коелу дейт да. Эми көмүп коелу дейт. Бул жерде керезди, мурастын канчалык маанилүү экенин ал бала түшүнбөйт да. Себеби биздин салт сана менен чоңойгон бала эмес. Ал жерде азыркы айткан интернатта чоңоюп, ошол балам жакшы окусун деп көптөгөн жакшы жерлерди бергенде, мен бул жерден токтолуп кете турган нерсе, азыркы кезде биз балдарыбызды таштап, мен 4 жыл айылда таштаган балдарымы иштеп, анан кийин чакырган балдарды. Ошол сыяктуу эле биздин ата-энелерибиз көбүнчө миграцияда жүрүп, балдары чоң эне чоң атасынын колунда алды. Чоң эне чоң ата атага караганда дагы жакшы
тарбия берет. Сүйүүнү көбүрөөк бергенден балага бар кандайдыр бир өлчөмдө ата энесинин сүйүүсү жетишсиздик болуп калат. Ошондуктан Казангаптын окшогон балдар чыгып калбайт деп эч кандай кепилдик бере албайбыз. Ошо кандайдыр бир өлчөмдө ар бирибиз Казангаптын балдарындай балдар болуп калбаш үчүн аракеттенишибиз керек. Биздин негизги ишибиз дагы ошол. Негизгиси биз балдарды жакшы тарбиялай турган болсок, Кыргызстандын келечеги болот. Ошондуктан бүгүнкү биздин жасап аткан ишибизде дагы балдардын бактылуу болушу кандайдыр бир өлчөмдө маанилүү деп азыр эсептейбиз. Азыр ошол 2021-жылдан бери 2000ден ашык адам Култунай тигемдеп, сабак окуду, тикти. Андан тышкары азыр 2000ге жакын адамга мурчадан көчөт чыгарышты көрсөттүк, кантип көчөт чыгарышынчы. Азыр ошол бул жылы Кудай буйруса көчөт чыгаргандардын саны өтө көп. Өздөрү эле 10 сотка эгип 60 сотка көбөйтүп алды. 6 жылга чукулдап калыптыр иштеп жүргөнүңүзгө. Бул чөйрөдө эксперт болуп калдыңыз. Жогоруда айткандай 2000ден көп адам окуду, чокуду деп атасыз. Азыркы учурдагы мөмө тармагынын абалы кандай болуп атат? Мындай фанатизмби же болбосо эксперттик мындай багыт менен кетип атабы? Негизинен ушул жерден мекендештерге айта турган нерсе, Россияда жүргөн мекендештерге токтотуп бир нерсени мындай көрүп туруп фанатизм менен баштаган өтө кооптуу нерсе. Ар бир фанатизм бул кийин акыры барып терроризм сыяктуу көз карашка алып келет. Ошондуктан фанатизмди токтотуп туруп мындай бир ой жүгүртүп көрүш керек. Ошону жасай турган болсом кандай болот деп. Мекендештер ушул Россияда жүргөндөр албетте биринчи очередь акчаңыздар, топтоңуздар, көбүнчө сунуш сиздерге үйгө, машинеге акча салбаңыздар да. Бизде ошол болот. Бизде эң көп үйгө, машинеге акча салып, кийин кайтып келип эле ошол нерсени жашап калатабыз. Биз ошол 15 жыл жүргүчө балдарыбыз чоңоюп калат. Бүгүн келатып Шербекке машина, үй бул результат эмес. Результат эмес. Мисалы бүгүн келатып мен чындап көзүмөн жаш алдым. Бир эне айтып атат, мен балам кайтыш болуп кетти деп эмеде. Бүгүн саарлап жаңылыктарды окусам, өзү Россияда экен, 4-чү баласы экен, бир нерсе болуп өзүнө өзү кол салыптыр да. Бул жерде ошол ата эненин чындыгы, мээримин жетишсиздиги. Ошондуктан андай окуялар болбош үчүн биз толук кандуу ал жерде иштеп, өзүнүн акчабызды топтоп, анан Кыргызстанга келип бир иш менен аракеттенишибиз керек. Бирлесип Култунай тигиңиздер дебейбиз. Өзүңүздөр сүйгөн бир ишти жасасаңыздар, сөзсүз ийгилик жаралат. Ошондуктан биз балдарыбыздын келечегин ойносок, бүгүн толук кандуу акчабызды жакшы нерселерге жумшап, эл көрсүн эмес, ачык эле айтканда тойго, үйгө, машинеге эмес, биздин келечегибиз үчүн жумшап, эл көрсүн деп жашап, качанга чейин өмүр сүрөбүз. Биз эл бизди мындай болуп кетти, андай десин, мындай десин эмес, мен келечекте балдарым үчүн, балам ушу жакшы жашасын деп сезим менен жашасак, сөзсүз жакшы болот. Бул айрыкча ошол бардык эле адамдарга тийиштүү, белде Россия жергесинде эмес. Башында бизге келгенде албетте мен видеолорду көрдүм деп келет. Анан бул жерге отургузуп айтабыз, 1 гектар тигем деп келгендер бар. Жок, сиздерге болбойт, 10 сотук, 20 сотук эле Култунай тигиңиздер деп. Биз ошол адамдар кызыгуу менен келгенде аны минималдуу немеге түшүрүп, анын эртең банкрот болуп калбагандай сунуштайбыз. Ошонун негизинде иш алып бара турган болсо жакшы болот. 5 сотук, 10 сотук, 20 сотук максимум дейбиз. Анан мурда Култунай тигип жүргөнмүн десе, андан бир көбөйткөнгө болот. Ошондуктан биз 10 сотук, 20 сотукка чейин фанатизмден арылтып, сүйлөшүп отуруп, анан чындыгы факторлорун айтып, анан сүйлөшүп отургандан кийин бир 20 мүнөт, 10 мүнөт сүйлөшүп отурабыз. Андан кийин 10 сотук, 20 сотукка тигип кетет. Негизгиси албетте фанатизм болот. Же видеону көргөндө ар түрдүү видеолор болот. Ошонун ичинде ошондой абалга кабылып калат. 1 килограммдан 1,5 килограмм түшүм алсам болот экен. Негизи сиздер 300-500 грамм тегерегинде түшүм алам деп эле ишти башташ керек. Анан сортторун жакшы тандаш керек. Биринчи очередте кароо ыкмаларын, Култунайда эмнелер эң маанилүү деген сыяктуу ушул нерселерди токтолуп туруп иш жасаса, ийгиликче сөзсүз агрономдордун консультациясы менен ошо агрокомплекстин негизги ачылышынын максаты ушул жерден баса белгилеп өтөм, бизден көчөт алабы, албайбы. Негизинде айыл чарбасына кызыккан адам келсе, бизде консультация бекер боло берет ал. Консультация бекер, ага кошумча арбуз бар, коом бар, таттуулар бар, чай бар. Култунайды топтоп туруп, сатканыңыздардын акчасына сетка келели да. Ал жерде сиз күзгө чейин канча жол топтоп, канча жол сатасыздар. Кичинекей ал сетка сиздерге 3-4 жылдык кызмат аткарат. Өзүңүз бир үй бүлөгө 50 сотук Култунай боло турган болсо эч жакка чыгыштын кереги жок. Үй бүлөңүздөр толук кандуу
мындай камсыздаганга жетиштүү болот да. Биздин негизги максат ар бир үй-бүлөдө 50 соттук култунай болсо, ал башка жака Россияга жана башка өлкөлөргө барып иштештин кажети жок да. Клубникага керектүү элементтер, мисалы анын өсүшүнө, өнүшүнө баягы химиялык элементтер аябай маанилүү роль ойнойт да. Бирок бизде ал нерсени кантип чечебиз? Бир эле кык менен чечип коебуз да. Эми көпчүлүгүбүз да. Кыкты же болбосо биогумусту колдонуп коебуз. Калганын эске албайбыз да. Эске алсак деле же финансылык каражатыбыз жетпейт, же мындай койчу деп коебуз да. Жок, анысы деле өсөт депчи. Ушул нерсеге кандай айтасыз? Кандай кылыш керек? Колдонуш керекпи химиялык элементтерди? Же кык менен эле кете бериш керек? Негизи кыкты колдоонун 4 түрү бар. Эми бизде эң көп колдонгон түрү бул жакшы күйбөгөн кыкты колдонушат. Үйүп коюп эле эртеси 1 жылдан кийин алып барып талаага төгүп коет. Анын пайдасынан зыяны көп. Негизи кыркта бир 2% азот, 3-4% фосфор, 5%ке чейин, анан 3%ке чейин калий болот. Бул жакшы күйгөн, жакшы кыкта. Бирок эгер күйбөгөн кыкта анын тескериси болуп, ал жерде кык кайтып күйүү процесси башталат жерге салгандан кийин, ал жердин азотун тартып алат. Култунайлардын хлороз саргайып кетишинин эң чоң себептеринен бирөөсү кык салынган жерде азоттун жетишсиздиги. Негизи саргайыштын себеби азоттун жетишсиздиги болот. Ал жерде темир да жетишсиздик болот. Ошол күйбөгөн кык өзү менен кошулуп чирик ооруларын алып келет. Тамыр чирик оорусу башталат. Көптөгөн чөптөрдүн уругун алып келет. Бизге пайдасынан зыяны дагы көбүрөөк болот. Ошондуктан биз негизинен эле кык себиштүү сунуштабайбыз. Күйгүзүп таза кылган Кыргызстанда дээрлик кык даядаган адам жок кесе. Ошондуктан кык себиштүү сунуштабайбыз. Анан жер семткичтер боюнча сабак өттүк эле, ушул жерден эле түшүндүрбөйлү? Ооба, сонун болчу да экен. Кече сабак болгон эле. Бул жака өзү негизи калоочулардын бардыгын сабакка чакырып, семинар өтүп, тренингдер болуп турат окшойт өзү негизи. Ар жума күнү бул жакта сабак болот. Култунайдын негизинде жер семткичтерди 3 түргө бөлүп карасак болот. Макроэлемент, мезоэлементтер, микроэлементтер деп. Негизи 5 элемент эң маанилүү деп эсептейбиз. Бул жерде азот, фосфор, калий. Буну кыргызча биз эми түкөмдөр айтканча азотту далландырыр дейт, фосфорду дөллендирир, калийди балландырыр дейт. Кыргызча которуп койдум. Азот өстүрөт, фосфор көбөйтөт, калий даамдантат. Өстүрөт дегенде жалбырагын аштайт. Бул көбөйтөт дегенде тамырына жана түшүмүн көбөйтөт фосфор. Калий болсо даамдатат жана формасын жакшыртат. Андан тышкары биз култунайда мезоэлементтерди, макроэлементти кошуп койсок болот. Калий менен кальцийди. Бул калий өтө маанилүү. Бул ошол адамдар деле бир мисал катары айтып өтөйүн. 35тен ашкандан кийин негизи футбол ойногондо кол сынышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бул адамда ошол кальций чыгара турган элемент жакшы иштебей калгандыктан кальций путу кол сынат. Ошол сыяктуу эле култунайда да кальций эң маанилүү элементтерден бирөөсү. Ошондуктан буну биз макроэлементти кошуп койсок дагы култунайда. Минералдык микроэлементтер болсо булар күкүрт, темир, жез, айрыкча күкүрт бул маанилүү. Мисалы сульфат калий, сера. Бул ошол жер семткичтердин дагы жакшы сиңишине маанилүү роль ойнойт. Темир болсо бул айрыкча биздин жерлерде темир жетишсиздиги пайда болуп калат. Темирди бере турган болсок, култунайда азот жетишсиздиги жашыл цветтен агара баштай турган болсо, буда болсо чекелери аппак болуп калат. Ошондо темир жетишсиздигин пайда кылат. Бул жакта башка элементтер дагы бар. Негизи эң эле маани бере турган нерсе бул макроэлемент. Култунайга 5 өз негизи макроэлемент 3 дейт, биз 5 деп койсок болот. Азот, фосфор, калий, кальций, магнийди өз убагында бере турган болсок, сөзсүз ийгиликке жаралат. Ошол 5 элемент. Ошол 5 ооба. Бул жерде мисалга айта турган болсок, азот 1 гектар жерде култунай турган болсок, биз 150 килограммга чейин азот бериш керек. Берсең аласың деген тема ушул жерден. Биз жерге канча өзүнүн керектелүүчү затын берсек, ал бизге ошончолук түшүмөн берет. Бирок андан көп ашырбашыбыз керек, анда адамдын ден соолугуна зыян тиет. Биз 150 килограмм азот берилет деген жерге биз 70-80 килограмм азотту сунуштайбыз 1 жылдык немеде. Жер семткич берүү мезгилинде, бирок жыйынтыгында жакшы түшүм алганга себеп болот. Мындай айтканда, жер семткич эң маанилүү нерселердин ролду аткарат, түшүндүүлүктүн. Ошондуктан биз бул жер семткичтерди өз убактында бере турган болсок, жакшы болот. Мисалга айта турган болсок, мына жерде магний бар,
Бұл жақта сульфат калий, бұл жақта нитрат кальций. Бұл элементтер негізінен ошол кулпунайга эң жакшы таасир этире турган. Биз буну өзүбүздүн 6 жылдык кулпунай өстүр тажрыйбадан кийин ушул нерсе сунуштатабыз. Себеби бизде pH'тын жогорусу 7,5-дан жогору. Ал жерде сөзсүз күкүрт аралаштырып бербесек, өзүнө кабыл алуу процесси жакшы болбойт. Андан тышкары бул жерде хелат М деген бар. Бул ошол 6%тен жогору темир бар ичинде. Бул ошо 7,5-дан жогору болгон, pH жогору болгон жерлерде темир жетишсиздигин жакшы камсыздап берет. Анан мынакей ушундай аудиторияда сабактар, тренингдер, семинарлар өтүлүп турат экен. Семинарды өзүңүз өткөрөсүз негизи? Семинарды өзү өткөзөбүз. Анан бул жакта биздин агрономдор дагы чыгып, дагы жер семтикичтер жана агрономиялык тил менен айтканда дагы жакшыраак ичине кирип түшүндүрүшөт. Негизи илимге ыктасак сөзсүз ийгилик жаралат дегенде биз ошол агрономдор менен иштешип, элге дагы да маалымат бергенге аракеттенебиз. Кандай адамдар катышалат бул жака? Бардык каалоочуларбы? Анан кандай болот? Бардык каалоочулар келип катышса болот. Келип эле бул жака телефон номерин калтырат, келип катыша берет. Болду ошону. Ошол менен да. Сонун экен. Анан катышып бул жакта негизинен кулпунай туурасында кеңири маалыматты алып кетсе болот. Кулпунайды эгер илимий багытта өстүрбөсөк, сөзсүз кыйынчылык жаралат. Ошондуктан биз биринчи очередде баардыгын бул жака келип, окуп, андан кийин кулпунай баштасаңыздар дагы жакшы болот. Ошондуктан сунуштайбыз, келип бул жактан кеңири маалыматты алып кетсеңиздер, буюрса ийгиликтин башаты илимде дейт. Ошондуктан бул жерде Жусуп Баласагын атабыздын китебинин башчысы окусаңыз керек. Куталуучу билимде бирди билген билик, миңди билген тирик деген сөз бар. Бул бекерден айтылган эмес. Бизде тирик кесиң деген сөз, тирик турбайсыңбы деген, бул көптү билесиң деген түшүндүрөт, мындай филологиялык. Ошондой эле. Мен ал сөздү башкача түшүндүргөм да. Ошого бирди билген билик, миңди билген тирик деген. Ошондуктан биз канча көп билим ала турган болсок, тирик болобуз. Тирик адам дайыма кыймылдайт. Кыймылдаган адам сөзсүз ийгиликке жетет. Азыркы учурда эми сиздер мына Италияга барып келип атасыз, Европанын далай-далай өлкөлөрүнө бардыңыз, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атасыз, Турцияда да жүрөсүз, материалдарды алып келип атасыз, көчөттөрдү алып келип атасыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң мындай кирешелүү, самый топ болуп аткан клубника сорттору кайсылар? Эң базовый сорт менен айта турган болсок, Клери эң базовый сорт. Андан кийин Альбион Мурана, Кабрилла кечпишарлардан. Эрте пишардан Клери менен Альба. Анан бул жылы биз жаңы бир сортту эксперименттен өткөрүп, даамдуу сорт, Федерика деген сортту сунуштатабыз. Негизи Клери, Альба, өзү көп сортко токтолбошубуз керек. Мисалы Азербайжандын формуласында эми СНГ мамлекеттерде мисал алганда, Азербайжанда Клери менен Мурананы өстүрүшөт. Көп сорт жаржайып алып келет. Эми барып биз ошол нерсеге барабыз. Биз негизи сунуштаганда ошол 4 сорт сунуштайбыз. Кечпишардан Альбион, Мурана, Кабрилла, Малька деп 4 сорт. Эрте пишардан Клери, Альба, кээде азыркы кезде Федериканы сунуштап коетабыз. Анан эми сорттор көп, негизинен ошол бул жака Азияны кошуп койсок да болот. Ошол сортторго токтоло турган болсок, буюрса жакшы жыйынтыктар чыгарат. Негизинен сортту жакшы тандап туруп, кулпунайдын тигүү мезгилинин убагында тигип, андан кийин жакшы жер семткичтерди өз убагында бере турган болсок, сөзсүз ийгилик жаралат. Албетте эң биринчи баштай турган иш бул жерде жердин анализин бериш керек, суунун анализин берип, анан жерди жакшы айдап, башында айта турган болсо, жерди айдагандан кийин 30 кг-дан 50 кг чейин амофоз берип кой, диамофоз берип койсок жакшы болот. Диамофоздо негизинен азот, фосфор, калий болот. Ал жерде капиллента менен бербеңиздер, себеби ушундай бир ыкма болду. Биз беринде капиллентаны тартып туруп, диамофоз эрибейт сууга. Өтө кыйынчылык менен. Биз өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуяда бул. Жаңа 2019 жерди даярдап атып, диамофозду бочкага салып берип койсо, капиллентанын баарына тыгылып, капиллент жарабай калды. Жарабай калып, кайта капиллент тартып чыкканбыз. Ошого сиздерге сунуш, диамофозду жерди бир сыйра соко менен айдап туруп, үстүнө чачып, андан кийин фрезалап, чизилдеп, бугорун алыңыздар. Бизде көчөттөр өзү негизи чыгарган инкубационный центрлар жок.
мындайча айткандачы көбү же мурутчадан чыгарат, же болбосо көчөттөр сырттан келет. Сизге окшогон инсандар мисалы Италиядан алып келишет да. Анын Италиядан келгендер өзү кассетный болуп келишет, анан фриго болуп келет. Фриго көчөт менен муруттан чыккан көчөттүн айырмасы эмнеде? Анан экөөнүн потенциалы кандай? Фриго же болбосо муруттан чыккан көчөт. Анткени көп эле арзан деп баягы муруттан чыккан көчөткө кача беришет да. Эми негизи бул жерден эки немеде карашсак болот. Бардык нерсе баскыч менен болот. Биз баягы стеллажга секирип кеткен сыяктуу эле. Эгер сиздер азыркы кезде финансылык жактан кыйынчылык болуп турган болсо, азыраак фриго эгип туруп, андан өздөрү көчөт чыгарып алса боло берет. Бул жерде эч кандай көчөттүн бул негизги азыр биз алып келеткен көчөттөр бири-бири менен чаңдашып же башка мындай немеси формуласы бузулуп кете турган сорттор эмес. Бул 1870-жылы француз окумуштуусу Түштүк Америкадагы менен Европадагы култунайдын чаңдашуусунан чыгарган F1 сорттор. Бул Фрага ананасия деп айтылат. Андан кийинки Клери, Альбазия сорттор ошонун негизинде чыккан. Бул жерде чаңдашып же бузулуп кетпейт. Андай нерсе жок. Анан ошол сорттордон келип чыккандыктан бир жерден экинчи жерге которгондо кандайдыр бир өлчөмдө вирус өзүнө болуп ошондой нерсени камтышы мүмкүн, бирок түшүндүрүк жактан эч кандай нерсе ойнобойт. Азыркы кезде биздин элдердин финансылык жактан кандайдыр бир кыйынчылыгы боло турган болсо, анда кассетный рассады отургузуп берген боло берет. Азыр биз ошол 2000 адамга култунай өстүрүүнү үйрөттүк дегендердин ичинен ошол жок дегенде 1000 көчөт жасады да азыр өздөрү эле. 10 сотук жерге култунай эккендер даже кече таласка барсак 5 сотук жерден 50 сотук жерге култунай көбөйтүптүр. 45 сотук ошондо кошуп алды. 45 сотук кошуп алды. Эми ал эженин апанын сүйүнчүн угуп ушунчалык толкундандык. Баласы Россияда экен да апасын чалып туруп ушундай Алишер Байкелдерден култунай алынды. Ал 2200 көчөт алышыптыр. 2200 көчөт алып, ошонун негизинде жазда 120 000 сом акча каражат сарптап, 160 000 сомго чейин култунай сатышыптыр. Андан тышкары 45 сотко көбөйтүп алыптыр. Азыр биздин өткөн мезгилде ушул форматтан өткөн нерсе жок да. Кассетный рассада тиккен алар күздө, августта. Бул жылы августта 5 сотугун 50 сотко көбөйтүп алды. Ушул ыкма менен иштей турган болсок дагы азыркы кезде жакшы бир ыкма болуп эсептелет. Анан эми албетте кимин өзүнүн күч кудурети фриго тиккенге жете турган болсо, анда фриго алып тиксе деле боло берет. Негизинен ар бир нерсенин бир өткөн мезгили болот. Ошол нерсени өтүп, андан кийин жакшы ийгиликтер жаратсак болот. Азыр эки түрүн тиксеңиздер адашпайсыздар. Култунай тиккендердин 90% азыраак 5 сотук, 10 сотук эгип, азыр 50-60 сотук, 20 сотук эккендер гектарлаган жерге чыгарып алды. Өздөрүнүн мурутчасынан эле. Бул ушул ыкмадагы буюрса Кыргызстанда тезирээк култунайдын жайылып, үй-бүлөлөр тезирээк бул жакта иштеп эле акча тапканга чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Андан кийин фриго алам дегендер болсо, албетте ал жактан иштесе боло берет. Анан алып, фриго тигип, негизинен биздин максат ошол башында айткандай эле Эдиге менен Казанбак окшоп, Казанбактын балдары болуп калбаш керек. Биринчи очередде ошол балдарды жакшы тарбиялап, өзүбүздүн мекенде минимальный акча сарптап, ишти уланта турган болсок, биз жакшы ийгиликтерге жетебиз. Кыргызстандын бардык регионун кыдырдыңыз да, бүт регионун көрдүңүз. Анан бизде келечектеги Кыргызстанды ушул Мөмөт Армандан кандай көрөсүз? Башка дүйнөлөргө деле мындай, башка өлкөлөргө деле барып келдиңиз, өнүккөндөргөчү. Алар менен бир атаандашыла турган деңгээлге жетүү мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Сөзсүз бар. Бул мен Франконун сөзү менен айтайын, Франко Зентинин. Биз 2021-жылы Франко менен таанышканда мындай Кыргызстанды Франко тааныбагандай эле мамиле жасаган да. Кийин бул жылы келип туруп айтып атпай, ошо 2021-жылы айтканда мен 1945-50 жылдарда элестеткем Кыргызстан култунай тармагында дейт. Азыр бизден 10-15 жыл аркадасыңар дейт да, мындай караганда. Бир 3 жылдын ичинде Европанын стандартына жетесиңер деп. Бул көрсөткүч, эми специалисттин айткан сөзү. Мындай айтканда биз тездик менен кетип атабыз. Ушул анан биздин климаттык абалыбызды карап көрсөк дагы култунай тармагында чоң негизде жемиш тармагында чоң ийгиликтер сөзсүз жаратсак болот. Мөмө жемиш тармагында кылсак деле болот. Бул биздин тоолуу район болгондуктан биздин товарлар даамдуу болот. Анан бул жакта өстүргөнгө да ыңгайлуу. Аба климатыбыз ошого ыңгайлуу. Коңшу мамлекеттерде ал жакта күн катуу ысык болот.
Экинчиси ал жерде култмайларды бышырыштагы мезгил жок. Бизде 7 областта 7 кыл климат. Бири-бирине конкуренциясы жок. Эми 6 област Нарынга азыр 5-6 адам эле тигип көрдү, Кочкорго. Анан калган 6 областта мисалы Ош, Жалал-Абад, Баткендин култмайлары бышып бүткөндөн кийин чүй башталат. Чүйдүкү бышып бүткөндөн Ысык көл менен талас башталат. Манас районун эске албаган, Манас район чүй менен бирдей эле бышат, таласты Манас районунда. Бакай ата бул жактагылар ошол Ысык көлдүн погодосуна окшошураак, көлү болбосо эле. Ал жакта бардык процесс Кудайым ошондой жаратып койгон, бири бүтөт, экинчиси башталат, үчүнчүсү айланып жүрө берет. Анан бул жак бүткөндө кайрадан кеч бышар култмайлар чүйдө бышат. Биздин 6 айлык сезон токтобой уланат Кыргызстанда. Бул тармакта албетте ийгилик жаратса болот. Буюрса келечекте чоң гектарлаган жерлерде болот. Азыр 5 гектар жерде култмай бар десе, бул чоң жерде болгондо 5 гектар менин оюмда жаккы 5 жылда эң аз култмай болгон адам болот го. 5 жылдан кийин 5 гектар 5 сотуктай эле болуп калыш керек экен. 5 сотуктай эле. Ал жерде 50 гектарлаган чоң плантациялар болот. Ошонтип элестетебиз. Бардыгы мындай айтканда евростандартта капеллента тамчылатма системасы бардыгы автоматташтырылган. Дыйкан деген сөз бул баалуу, эң барктуу атка айланат. Себеби азыркы кезде 2021-жылы баштаганда адамдар кетмен көтөрүп кийимдери чаң болуп кетет. Азыркы келген дыйкандар салыштырсаңыз, көйнөк, шем, аз көрүп атасыз. Келгендерди. Аз чыгат. Албетте биринчи култмай тигүү мезгилинде кыйынчылыктар болот. Оны сөзсүз бекер култмай баштадым дегенге да келесиң. Бирок култмайлар түшүнүп ала баштаганыңда анда тересиң, сатасың, ийгиликти жаратасың да. Култмай негизи аял затына окшош. Ошондуктан бул аялды өмүр бою издесең дагы анын толук кандуу түшүнүш кыйын. Азыр култмай деле ошол сыяктуу. Буну дагы изилдеп, иш жүзүндө дагы кыла турган иштер көп. Буюрса ошол нерселерди аткарабыз деген ойдобуз. Бизге малина деле, ежевика, ежемали менен сүйлөшүп калабыз да. Бардыгы эле керек. Себеби бир эле култмайды өзүн жөнөтө албайбыз. Алардын ичинде ассортимент кылып жөнөтөбүз. Кош мамлекеттерге ошого малина дагы эле, ежемалина, карагат дагы кандай көптөгөн нерселер, өсүмдүктөр бар. Аларды дагы өстүрүп жасаса болот буюрса. Жогорудагы сүйлөгөн сөздөрүңүздөн улам мен мындай бир суроо бергим келип атат да. Дыйкан чынчыл болуш керек, мээнетчил болуш керек, анан дагы кандай сапаттарга ээ болуш керек. Себеп дегенде дыйкандарга эл ишениш керек да, биринчиден алардын продукциясын сатып алаардан мурунчу. Дыйкан кандай болуш керек? Азыркы мындай картинкасы. Дыйкан негизи адам баласы негизи биринчи баштап атканда 3 нерсеге маани бериш керек. Бул жерде биринчи очередде биз баштай турган нерсебизди ниетти оңдош керек. Бул биринчи ниетибизде ушул жасаган ишибиз канчалыктарда өзүмө пайдалуу болот, андан кийин жакындарыма, анан эл журтка канчалыктарда пайда алып келет ушул мен жасаган нерсе деп. Ошол сезим менен биз ишти баштай турган болсок, сөзсүз ийгилик жаралат. Себеби буну практикада башынан өтүп көрдү. Биринчи мен Россиядан келгенде байышым керек деген сезим менен келгем, чынын айтканда. Көп акча табыш керек деп. Анан кийинки бул немеде ошол 3 нерсени ниетти оңдой турган болсок, андан кийин калган чынчылдык, адамгерчиликтүүлүк, биринчи очередде ошол адамгерчилик бардык нерсенин ачкычы. Биз ички дүйнөбүздө, ички сезимдерибизди өзүбүз басып, адамгерчиликти үстүгө чыгарганда ошондо гана ийгиликке жаралабыз. Бизде көбүнчө ички сезимдерибиз ар дайым адамгерчиликти басып өткүсү келген сезимдер ойной берет ар дайым. Бул мен деген сезим бар. Ошол нерсени канчалык дәрежеде ылдыйга адамгерчиликти көбөйтө турган болсок, сөзсүз кайсыл тармакта болсун жакшы бир жыйынтыктарга жетсек болот. Кыргызстанда азыркы учурда именно клубника эгип аткандар кандай адамдар? Клубника эгип аткандар азыркы кезде көбүнчө ошол бизнестеги адамдарбы, же сиз айткандай мигранттарбы, же дыйкандарбы? Азыркы кезде 2021-жылы көбүнчө дыйкандар болгон. 2022-жылы кандайдыр бир өлчөмдө бизнесмендер ичинде 2 гектарындай тигип баштаган. Азыр бизнесмендер менен дыйкандар аралаш. Башында дыйкан болуп баштагандар азыр бизнесмен болду. Азыр вложение кылып уже ошол 2021-жылы 20 сотук жерге култмай тиккендер азыр 2-3 гектар жерде култмай тигип, мындай айтканда өзүнүн эле
үй бүлөсү эмес, алар адам иштетип атат. Ошо бул бизнесмен болдугун айтканда, 1-2 гектар жер плантациясы бар адам жок дегенде колунда 4-5 адам иштеди. Азыр бизде ушул кезде 25 адам иштейт биздин командада, Кулиникас агрокомплексте. Анын 10 агроном, калган 15-и менеджер, башкаруучу тармагында болуп, 25 адам туруктуу иш менен алектенет. Андан тышкары сезон убагында 125-тен 150 адамга чейин иш орундары түзүлгөн. Окей. Бир эле кыргызстандык адам канча адамдын оюн өзгөртүп, ошол эле учурда канча адамга жумуш ордун түзүп берип атат. Бул деген жакшы результат. Анан айтып атпайсызбы жогорудачы 2021-22 жылы текендер азыр уже бизнесмендер. Вложение кылып, башкаларга инвестиция салып атышат депчи. Бул демек реалдуу экен да, мүмкүн экен да. Мүмкүн, реалдуу нерсе. Биз жасасак сөзсүз ийгилиги жаралат. Ошондуктан аракет кыла турган болсок, сөзсүз жакшы нерсе болот. Кээде бул жасап аткан иштер ошол көрүүчүлөрдүн, адамдардын жакшы тилектери, дуасынан болот дейсиң. Кээде иштериң өзүнөн өзү болуп кетет. Ал ошол биз менен иштеп аткан адамдар разы болуп, жакшы сөздөрүн айтканда дуага айланып, ошол жакшы нерселер болот. Эми ошол негизинен чын жүрөктөн иш кылсак сөзсүз ийгилик болот да. Кандай адамдар ушул дыйканчылыкта ийгиликке жетпей калышы мүмкүн? Бул жерде эң маанилүүсү, биз бул жерден байкап көргөндө сабактын сааттарын биз саат 9-а коебуз да. 9-да бул жерге келиш үчүн адам 7-де туруш керек. 7-де туруп тамагын жеп, 9-да могул жерге келип калыш керек да. 9-да келе албаган адам ал жерде ийгилик жарата албайт. Сабакка. Дисциплина болуш. Дисциплина болуш керек биринчи очередде. Уйкуну негизги жашоодо уйкуну азайтып, керектүү нерселерге убактыбызды көп бөлө турган болсок, ийгилик жаралат. Дисциплинага маани беришибиз керек, өзүнүн программаларды түзүп, эми ошонун үстүндө иштей турган болсок, анан окушубуз керек. Бул жерде биринчи очередде окуп, анан ошону практика жүзүндө ишти аткарганда анан кийин ийгилик жаралат. Ошого биз саат 9-а койгонбуз сабакты дагы. Эрте келе алган адам кийинки ишин улантып кетет. Кечки 5-ке койгон эместе, окшап шашпай келесиңби? Негизи бурда чоң эне айтып коет эле, саар турганга Кудайым ырыскысын берет депчи. Күн чыккыча чейин турула дейт эле бизде. Ырыска күн менен келет деп айтышат. Анан ошого ошол психологический аңга сезимге сиңип калганбы, күн чыккыча чейин туруш керек деген сезим азыркыга чейин бар. Ошондуктан мындай айтканда күн чыккыча чейин туруш керек да. Алишер аке, бүгүн аябай мындай кызыктуу интервью болду деп ойлойм. Биздин көрүп жаткан көрүүчүлөр үчүн дагы өзгөчө сыртта жүргөн бир туугандарыбыз үчүн мынакей ушундай мүмкүнчүлүк бар, ушундай Кыргызстандын потенциалы бар азыркы учурда бир ягода тармагында өнүп өскөн мамлекеттерге тирешүүгө. Ал нерсенин бардыгын биз албетте Алишер байке же дагы бир башка бирөө мындай атаандаштык боло албайт. Ал үчүн биз баарыбыз биргелешип иш кылышыбыз керек. Биргелешип иш кылуу үчүн мына ушундай бизге жол көрсөткөн адамдар керек. Ал адамдардын азыркы учурда илимин, туура багыттарын биз колдоно турган болсок, албетте ийгилик жаралат. Мындан кийинки пландар кандай, Алишер байке? Азыр эми Кудай буйрса жакшы мына чоңоюп атыптырсыз, 3 областка ачып салыптырсыз офисти. Дагы кандай пландар бар? Негизи бул тармакта буйрса келечекте адамдардын көп култунай тийгип же болсо дагы кирешесин көбөйтүш үчүн биринчи очередде агрокомплексте керектүү айткан агро шаймандар, жер семтикичтер бардык эле айыл чарбасына керектүү нерселердин минимум баасын түшүргөнгө аракет атабыз. Ал үчүн бул жактагы таблицадагы өрнөк болсо дагы жакшыраак болот го. Өрнөк кылып айта турган болсок, мисалы 2022 деп калды, 2021-ден баштасак болот. 2021-жылы биз баштаганбыз. Анан көрүп турганыңыздар сеткалар 16 миңден сомдон 16 миң, 18 миң сомдон сатылган. Азыркы кезде ошол 11.500 сом, бул жакта проценттик неме көрсөткөндө 28% арзандатсак болот. Бунун себеби түздөн-түз ошол фирмалар менен иштешип баштаганыбыз. Капель ленталар 7 миң сом болгон, азыр 5800 сом, бир рулон 2 миң метр болот. Андан тышкары пленкалар бул жакта 33 сом деп турат, негизинен 35-36 сомдон сатылган, азыр 26 миң сом. Бул да дагы мындай түздөн-түз мындай кыскача ар бир бул арзандатуунун өзүнчө бир тарыхы бар. Ошолорго да токтолуп өтө турган болсок болот. Мисалы Геравит фирмасын биз
сизге баягы башында айтып аткандай эле экөөбүздүн личный сүйлөшүп отурганда геравит кандай келип калды дегенге 2018-жылы Култунайды изилдеп Россияга барганда ал жерде геравит эң бир номер деген бир сөз уккам да. Анан ошондо геравитти алып тигип бул жакта сатып көрдүк агрокомплексте өткөн жылы. Андан кийин былтыры ошол геравиттин Сербияга барып алар менен договор кылып дилерствосын алып келип түздөн тиштегенден баа ошо метри 26 сомго түштү. Анан тышкары көчөт туурасында дагы көрүп турасыз. Биринчи биз алып келген жылы 55-60 сомдон сатканбыз 2021-жылы. Ал бул туурасында өтө 2020 бардык Европага барып, ал жакта казак, орус, итальянс, кыргыз болдук да. Salvi Mazzoni компаниялар менен жолугутабыз. Жолукканда алар картаны карайт дагы. Биринчи очередте Россия, Казакстан, анан каяктан Кыргызстан десем, Кыргызстан билишпейт экен да алар аны. Маалымат жок. Маалымат жок. Анан каякта деп атпайм. Казакстан бул жагынан Өзбекистан, Тажикстан, Кытайга чектеш мамлекетпиз деп аларга ошон түшүндүрүп атабыз. Эми негизи биздин мамлекетти түшүнбөгөн адам алар биздин географиябызды эч качан окуп кызыгы дагы жок да. Ошентип отуруп анан сөзүмдү жыйынтыктай эле анда силер же Россия же Казакстан менен иштейсиңер деди. Түздөн силерге сатпайбыз деди. Отуруп анан Россия аркылуу алгыла дедиби ошондо? Россия же Казакстан. Анан боордош калып Казак бизге жакыныраак деп анан Казак байкебиз менен келишим түзүп, ошолор аркылуу алып келгенбиз. Ал жерде ошо 55 сом, 60 сом коюшубуздун максаты ошол болгон. Чынын айтканда ал жерде биз көп нерсени эсептебей эле бааны коюппуз. Бул жакта почта бар, НДС бар, жол акысы, алардын налог продажа 4% баадын кошкондо ал 25%тен көбүрөөк налог төлөп калат экенбиз. Анан акыркы налогду биз аны төлөштү дагы билбегендиктен $11,000 бул жылы төлөдүк. Анан ошондо киреш парт нерсесин айтканда өзү менен өзү болот экен. Анан кийин биз 2022-жылы Европага бардык. Ал жака барганда деле бизди кандайдыр бир өлчөмдө мындай неме кылбады. Жакшы тосуу деле болбоду. Ошол 2022-жылда сүйгөн жок деген эле. Психология менен жашаштат да булар. Кичинекей мамлекет ал жерде мындай деп. Кош мамлекеттерди салыштырып караганда чоңдугуна. Анан барып бирок ошол намыс, катуу намыстанганбыз, келип туруп эмне үчүн бизди андай мамлекетибизди эч ким тааныбайт, эмне үчүн деген суроолор болуп, ошол убактагы Сальвинин, Маццонинин, анан кийин Франконун номерлерин алып алып туруп, Данило деген аксакал бар, Альбанын атасын, Альбаны чыгарган киши. Кыргызстан келип ар бир областка кыска видео тарап жөнөтөбүз го. Кыргызстан Исыккөл мондой бир жылда ушунчалык погода болот. Биз баргы чейин алар примерно информацияны алды. 2022-жылы күздө барганыбызда. Анан барып айттык, бизге бир фурадан ашык көчөт керек деп. Немени койгондо Сальви менен Маццонини талашты. Биз анан бир фура дедик, кийин кызыгуу башталды. Кийин 2 фурага чыгарды, 2 фура алабыз деп. Анан ошол жерден алар биз 30% скидка кылабыз деди. Бул жерде сизге чынын Маццони менен Сальви талаш болуп, кийин кайтканда Маццони бизге анан экөөнүн тең алып, кийин через Франко менен сүйлөшүп, Франконун фирмасынан алып, анан ошол жерден 30% скидка болуп, Култунайдын 40 сом болушу былтыркы окуясы ошол себептен башталат. Бул жерде бир нерсеге чыйыр жолду ачуу оңой нерсе эмес экен. Азыркы кезде ошо Клубника Кыргызстан агрокомплекс фирмасы биринчи очередте Европага жол ачып, азыр кайсыл фирма барса дагы, жеке инсан барса дагы алар ошол минимальный баада Култунай сата берет. Анан бул 2 фураны алып келгенде бардыгы менен отуруп столдо чай иштик. Анан биз эмки жылы дагы алабыз десек, ондо дагы 25% скидка деди. Ошол 25-30 сом деп азыр баалар болуп атканды категориясы А-, А+ ал жакта. Бул негизгиси ушул объемдун көп болушу, анан кийин ордунда турбай сүрөттөрү жөнөтө бериш, анан биз барып ал жерде картинкаларды көрсөттүк, Култунай эгүлүүсүн сизге айткан 15 гектардан биз 200 гектарга чыктык, буюрса дагы көп болот дегенде анан Salvi компаниясы өзү келип Култунай тигүүнү бизге бул жакта көрсөтүп берди. Негизги бир жыл мурда сени тоготпой через башка өлкөлөрдөн аласың деген адам өзү келип Култунай тигиши, бул биздин Клубника Кыргызстандын жамаатынын чоң бир ийгилиги десек болот. Ошолордун жемиши, мээнети жыйынтыгында азыр Кудай буйрса Кыргызстандан кайсы фирма барса дагы ошол Маццони, Salvi жана башка фирмалар арзан баада Култунай көчөттөрүн берет. Ошондуктан сунуштайбыз, эгер объемду тигем десеңиздер өзүңүздөр дагы барып эле
Şu biz Kırgızстанdan geldik, 200-300 mingce bir fura küjet berdese, kim barbaсын, юридикалык же жеке инсан барабы балуу алып келсе, боло турган шарттар түзүлдү. Бул эң чоң жыйынтык деп ойлойбуз, жыйынтыгында. Азыр ошол буюрса баалардын тарыхы ошондой, негизи биз ушунун үстүнөн иштейли деген ойдо болуп. Дагы да арзандатуу. Дагы да арзандатуу, дагы да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу. Андан тышкары ошол менен эле агрокомплексти дагы көбөйтүү. Башында айткандай, финансыбыз буюрса, Кудайга шүгүр, ошондуктан ошонун үстүндө жакшыртуунун максатында иштеп атабыз. Негизинен мен агрокомплекс жөнүндө көп айтып койдум. Агрокомплексти мен да эле сизге окшоп бул жерге келип кетемин. Негизги агрокомплекс жетектеген бул жактан Нурбек деген. Нурбек байке реклама кыл деген окшойт, жакшы эле. Мени ушундай бир задача койгон окшойт сизге. Ошентип агрокомплекс Нурбек жетектеп атат. Bizim psikologiyada özünün moyunda bardıq nerseni özüne alıp alıştan alışpız, bardıq nerseni öz adamlarına beriş gerek. Oşonda ийгилик жаралат. Men кылам эле деп топтой берсең, анда эчтекеге жетишпей калабыз деген ойдо. Ошондон ар бир нерсени агроном ишин кылат, менеджер ишин, жетектөөчү. Анан ошондой кыла турган болсо, биз көбүрөөк элдер менен иштеп жасатып сөзсүз ийгилик жаралат деген ойдобуз. Айшар байке, жогоруда маалыматтардын бардыгы албетте биздин дыйкандар үчүн абдан пайдалуу болду деген ойдомун. Не только дыйкандар, баягы ушул чөйрөгө жаңыдан кирип жаткандар үчүн дагычы, же баштайын деп жаткандар үчүн. Эми сизге эркин микрофон суналуу, жалпы кыргызстандыктарга ушул чөйрөгө кирем дегендерге мындай каалоо тилегиңиз же ой пикириңиз же сунушуңуз. Рахмат, ыраазычылык. Негизи чыйыр дегенде табал деген бердиев ойго келет. Ушул жерден албай экенин эстебей кетсек болбойт. Биздин негизи Кыргызстанга кайтышыбызга Шора компаниясынын негиздөөчүсү Раматтылык Табал деген бердиевдин жана ошо Жумадыл деген бердиевдин экөөнүн эри шаркак иштегени чоң бир себепчи болгон. Себеби клубника Кыргызстан түзүлүшүндө дагы ага ининин ролу чоң. Мен негизи Жумадыл деген бердиев менен сүйлөшкөндө ушул сөз айткан, мен үйдө негирмин деген да, ишти кылам деген да. Ишти мен жасайм, Табалды идеяны айтат, жасайбыз деп. Биздики деле ошол сыяктуу. Рахим мен өзүмдүн бир тууган иним. Ошол негизинен клубника Кыргызстан түптөлүшүндө эң чоң өзүнүн салымы болгон. Култунайларды, кароо теплицаларды куруу тармагында ишти бирге жасаганбыз. Анын орду дагы бөлөк. Ошондуктан биз Табал деген берди өрнөк алып туруп баштаганбыз. Бир туугандар иш жасаса болот экен, бир туугандар ынтымактуу болсо болот экен деген бир идеяны карманып туруп, ошондуктан буюрса ынтымактуу бар жерде ырыс бар деген сөз туура. Ынтымактуу азыркы кезде иштеп келатабыз. Андан тышкары азыр эми командабыз көбөйүп, азыркы кезде 2017-жылы 2 адам болсок, азыркы кезде 150 адам болуп, буюрса жакшы иштерди үстүндө иштеп атабыз. Андан тышкары сиздерге дагы ассоциация дагы чоң ыраазычылык келип, биз ушул жерде тартып биз жөнүндө маалымат алып кеткениңиздер, ушундай жакшы жылуу сөздөрдү айтканыңыздар бизди дагы да күчтөнткөнгө, дагы да жакшы нерселер жасаганга чоң түрткү болот. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ассоциациянын дагы жасап жаткан иштерин көрүп атабыз. Ал жакта дагы буюрса чоң иштер жасалып, мамлекетибизге чоң пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Негизги биздин принциптерибиз же болсо слогандарыбыз бириксек баары колдон келет деп ошону карманабыз. Буюрса баарыбыз жапа-тырмак бир идея менен бир көздөй ишти алып барсак сөзсүз ийгилик жаратабыз. Сиздерге терең ыраазычылык. Буюрса баштаган иштерибизде жана ошондой эле баштап жаткан мекендештерибиздин дагы иштери ийгиликтүү болуп, чөнтөктөрүн кампайып, буюрса эмки жылы сүйүнүп дагы гектарлаган жерлерге кулпунай тегип, негизи эле айыл чарбада ийгилик жарата беришин жараткандан тилеп кетебиз. Баса эң эле белгилеп кеткендей, башынан бери мен эне жөнүндө эле айткым келет, эмнегедир. Айтыңыз. Айтыш керек айтып келет. Ошол энелерди сыйлап урматтасак сөзсүз ийгилик жаратабыз. Себеби бул эне деген бизди бул дүйнөгө алып келип, канчалаган кыйынчылыктарды көрөт. Мен бир 2 жыл мурда бир эне туурасында айткан сөзүм бар эле. Россиядан жүргөндө энелер бул жакта кафелеп же башкалап деп жүргөн сөздөрүм бар эле. Энени кандай кылсак дагы кем болот экен. Негизинен албетте энелерибиз дагы балдарын бактысы үчүн күрөшүп, ошол Россияда тапкан акчасын бул жакта керектүү нерселерге жумшаса, буюрса биргеликте кучакташып үйдө кеңешкенге жол ачылат. Энелерибиз аман болсун. Эне деген бул дүйнөнүн түркүгү, эне деген
баягы жаннаттын ачкычы дейт. Ошондуктан энелерге, ата-энелерге жакшы мамиле кылышты. Аярта жаштарга сунуштайбыз. Акыркы кезде жаштарыбыз кандайдыр бир өлчөмдө ата-энеге болгон мамилеси бир аз суугандай сезиле берет. Ошондуктан ар бир видеодо ошо энеге арнап бир айтылып ичинде сезимдер боло берет. Ошондуктан эненин тирүүсүндө бактап алайлы, эненин тирүүсүндө тактап алайлы дегендей сөздөр. Эми бул дыйканчылык, бул бизнес өзүнчө бир тема. Негизгиси адамдык ички сезимдер менен ата-энебизге кызмат кыла турган болсок, Алла Таала сөзсүз биздин ишибизди ийгиликтүү кылат. Жаратканды жаратканынан дагы көп сүйө турган болсоң, сен ийгиликке жетесиң деген. Жаратканы бул ата-эне негизги айтат сөздө. Мен кимди жакшы көп сүйөйүн дегенде энени дейт. Дагы бир жолу сурайт, эне дейт. Үчүнчүсү сурайт, эне дейт. Төртүнчүсүндө ата дейт да бул жерде. Биринчи очеретинде энеге кызмат кыла турган болсок, сөзсүз ата-энебиз, атабызга дагы ошондой ийгилик жаралат. Энеге токтолушунун себеби дагы бир эне илимдүү боло турган болсо, бул чөйрө илимдүү болот. Ата илимдүү боло турган болсо, үй бүлө илимдүү болот. Ошондуктан биз кыздарыбызды, балдарыбызды окутканга багыттайлы. Кыздарыбыз акылдуу, билимдүү болсо, балдарыбыз билимдүү болуп, келечектеги билимдүү Кыргызстан курулат. Ошондуктан биздин айтарыбыз кыздарыбызды, балдарыбызды чын жүрөктөн сүйө билели. Сүйүүгө толгон кыз менен сүйүүгө толбогон кыздын айырмасын мен өзүм Россияда жашап буну башымдан өткөзүп көргөнмүн. Эң чоң кызым айылда калган. Эми мындай ата сыяктуу кандайдыр бир өлчөмдө ортобузда бир тосмо бар азыркы кезге чейин. Бирок Россияда бирге чоңойгон кызым эч кандай тосмо жок. Оюн так айтат, болгондой. Себеби алга сүйүүнүн бардык сөздөрүн арнап азыркыга чейин принцесса дейсиң, сулуум дейсиң, айдайын дейсиң, кыргызча, орусча, англисча бардык нерсени айта бериш керек. Сүйүүгө толуп чоңойгон кыз эч качан жаман жолго кетпейт. Себеби азыркы кезде сүйүүгө толбогон кыз бала сүйүүнү дайым муктаж болот. Ошондуктан биринчи очеретте кыздарыбызды сүйө билишибиз керек. Балдар эми ал балдар менен өзүнчө иштеген, балдарды да сүйүш керек. Айрыкча кыздарды сүйө турган болсок, окута турган болсок, келечек алдыда. Аябай мындай маанилүү, уюткуу сөздөр айтылды окшойт. Айтат го, бир өлкөнүн келечегин көргүң келсе, ал өлкөнүн кыздарына кара депчи. Анысыңары мен ойлоп калдым, Алишер байке менен бир гана клубника, бизнес тармагында эле сүйлөшүү эмес, мындай маанилүү дагы темаларда мындай подкаст кылсак болчу да экен. Идея, балким убакыт болуп калса, буюрса кийинки бир мүмкүнчүлүк боло турган болсо, сиз менен балким ушул теманын алкагында бир подкаст кылып, жакшы видео тартат окшойбуз, Жакшы пландар, жакшы иштер жасалыптыр, Алишер байке. Буюрса Кыргызстандагы мындай жол көрсөтө турган, туура из чыйыр сала турган адамдар болот го. Соконун изинде болуп, мындай бир чыйыр салып кете турган инсандар деп сизди билебиз. Буюрса багынтыңыз дагы да бул ягода тармагынын ийгилигинин башталышы гана деп түшүнөлү. Азыркы учурда Кыргызстанды өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Сиз айткандай европалык баягы стандартка жооп берген, ошол жактагы лидер өлкөлөргө биз дагы теңелишибиз керек. Ал нерсеге мына ушундай реалдуу иштери менен үлгү болгон адамдар бар кезде биз жете алабыз. Сиздер дагы биз менен болуңуздар, биз Алишер байкеге ийгилик каалайлы. Рахмат бүгүнкү эфир үчүн. Чоң рахмат. Сиздерге да кызыктуу болду деген ойдомун. Эгерде кандайдыр бир сунуш, пикир, ой, өзүңүздүн суроолоруңуз болгон болсо, комментарийге жазып коюңуз. Биз албетте балким түз Алишер байкеден жооп беребиз, балким дагы башка бир эксперттерден алып беребиз. Айтор, сиздин сурооңуз жоопсуз калбайт. Көрүшкөнчө достор, каналга катталгыла, комментарий жазгыла. Жакшы маалыматтар менен бөлүшүп турабыз.